Тигүү тармагында билим алган студенттер үчүн жумуш табуу азыркы учурда кыйынчылык жаратпайт. Анткени текстиль индустриясында эмгектенген ишкерлер өздөрү жогорку окуу жайларына келишип, технолог, конструктор жана дизайнерлерди жумушка чакырышат. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө арналган иш орундар жарманкесинде да 30дай жеке тигүү ишканаларынын жумуш берүүчүлөрү катышты. Биздеги окуган студенттердин билим деңгээли, өндүрүштүк квалификация жогору болгондуктан шаардагы өлкөбүздө бардык ишканаларга эң чоң күч аракет менен кабыл алышат. Ошондуктан биздин өз боюнча бизден 100ден ашык бүткөн конструкторлор, тигүүчүлөр, модельерлер Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын келечегине чоң жардамчы өтөт деген ишенимим бар. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы жакшы өнүккөн. Өндүрүлгөн товарлардын ЭЭП өлкөлөрүнө 100% экспорттолот. 2019 жылы тигүү тармагында экспорттолгон өндүрүмдүн көлөмү 10 миллиард сомго жеткен. Ал эми 2021 жылы 6-7 миллиард сомдун тегерегин түзгөн. Аталган тармак кирешелүү болгону менен технолог, конструктор, дизайнер жана тигүүчүлүк кесипти аркалагандар аз санда. Андыктан мамлекеттик деңгээлде тигүүчүлөрдүн баркын көтөрүп, кызыккан жөндөмдүү адистерди көбөйтүү зарылчылыгы бар дейт аталган тармактын өкүлдөрү. Россия Федерация бизге абдан көп келип башташты, кайрылып башташты. Бүгүнкү ошол ишканалар алардын талабына толугу менен камсызданганга болбой атат. Анткени жумушчулар жетишпейт. Анан ошол учурда көп ишканалар ошо жаңы студенттер бүткөндөн кийин эле дароо эле жумушка албай, алар жыл сайын багы өзүнүн тажрыйбасын жогорулатканга аракет кылып иштеп келишет. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тигүү цехи техникалык жабдыктарын Швейцария өкмөтүнүн ITC программасынын алкагында камсыздап берген. Бүтүрүүчүлөр үчүн түзүлгөн шарттар дипломдук иштерин заманбап үлгүдөгү кийим-кечелерди тигүүгө жана сынактарга катышууга жакшы өбөлгө түзөт. Арасында өлкө аймагында дизайнерлер арасында жеңүүчү табылып, эл аралык көргөзмөлөргө жолдомо алгандары дагы бар. Азыр дипломный работамды айтып кетсем, дипломный работада мен адрес материалын колдондум. Ал восточный жактагы материал узорлору менен. Анан кийин шелк колдонгум, дубайский шелк. Ошо материалдар менен иштедим. Жакында эле Fashion Week Кыргызстан 22ге катыштым. Ал жактан көрсөтүп, биринчи орунга ээ болдум. Текстиль жана жеңил өнөр жайынын өнүгүшү өлкөнүн экономикасына түздөн-түз таасирин тийгизет. Андыктан да сыккан адистерди даярдоонун натыйжасында соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүүгө болот. Сарыгүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.